Assalamu алейкум достор. Сіздер менен бүгін Аям Кыргыз каналы. Сіздер менен бүгін біз бир нейросетти көрөбүз. Ал нейросетте, тексттерди жакшы жасайт. Текст, мындай айтканда сөздөрдү. Мисалы, биз какой-то сүрөт жасайбыз, анан бизге текст жазышыбыз керек. Ошол, мисалы, бир сүрөт жасадык, ошонун астына жазышыбыз керек. Ошол жазууларды жакшы кылып чыгарып бере турган. Ал нейросет бизде идеограмма болот. Любой эле интернетке кирип туруп, мен Google Chrome колдоном. Идеограмм ай деп жазабыз, болду, кетти. Идеограмм ай. Ошого киребиз. Анан дагы достор, эстен чыга элегинди айтып калайын. VPN колдоном мен. Биринчи кириш үчүн VPN колдоносуңар. Мен моундай VPN колдоном. Силер кандай VPN колдоносуңар билбейм. Каалаган VPN'ыңарды колдонуп, анан менде Румыния турат экен. Автоматически эле эмени койдум. VPN жардамы менен зарегистрироваться через Google деген бар. Муну мен перевод кылам. Силердики англисче болот. Сайт өзү англисче, меникини сразу кыргызча, орусча которуп салды. Ошого басабыз. Ошого баскандан кийин силер как өзүңөрдүн аккаунтуңардан кайсы аккаунт менен киргиңер келсе киргенден кийин монтуп чыгат. Ондай которулушу. Я прочитал и согласился. Эмесиге согласие бересиңер, макулдук бересиңер. Анан продолжить болсом, могул жерге никнеймиңерди жазасыңар. Менде мындайым бар. Два. Дедим. Дегенден кийин уже болду, все, кирдик мына. Биз кирдик, идеограммга кирдик, туурабы? Идеограммга киргенден кийин биз VPN'ге кирип, VPN'ди өчүрүп койсок болот. Анткени бизге VPN жалаң регистрация үчүн эле гана болгон. Без VPN кире турган болсоңуз, силерге эме дейт. Аккаунтуңарды жазып койгула, жана очередке тургула деп коет. Очеред качан келет, точно айта албайм достор. Мен бир аккаунтум ошентип очередте турат, биринчи билген эмесин. Андан кийин VPN менен кирип, случайно эле VPN басып кирип кетип калгам. Кирип кетип, ушинтсе боло турбайбы деген ойдон калып кеттим. Жана дагы ушул ойду силерге айта кетейин дедим. Кичине мындай кыскача маалымат бере кетейин. Бул жерде эмне? Бул азыр компьютерный версиясы. Мен планшетти мындай жанынан кармап алган үчүн компьютерный версиясы болду. Өйдөсүнөн телефон кармагандай кармасак, бул телефонный версиясы болуп кетет. Телефонный версиясы болуп өткөндө бизде могу генерация жасап, промпт жаза турган жерибиз, могу жерде промпт жаза турган жерибиз, промпт. Пишите, что вы хотите дегенибиз, могу англисче болуш керек, мен автоматически русский деп коет. Ошол бизде могу ылдый качып кетет. Дом дегенибиз ушул жер, могу ушул жер, могу. Андан кийин плюста биз уже ушул промпт ушул жака өтүп кетет телефонный версиясында. Анан мне дегени бул биздин жеке кабинетибиз. Бул жерден да чыгабыз. Мына моун бастык, дом басабыз. Моун бастык, дом басабыз, чыгып кетет. Мен муну моундайын алам, чтобы мына кичине эмерээк болуш үчүн. Недавний дегенде Леонардо жөнүндө видео көргөн болсоңор түшүнөсүңөр. Бул азыр гана жасалган эмелер деп айтылат. Тенденция деп коет. Могу жерде тенденция экенин точно билбедим достор. Вершина деп коет. Бул англисчеси топ деп турат. Бул топто бүт жаңы бүт популярный, лайк көп адамга жаккан эмелер, сүрөттөр. Бул жерде 4 күнүн ичинде топто тургандар, 4 күндөн бери. Могу жерде 1 жумадан бери, андан кийин 1 айдан бери топто турган эмелер, сүрөттөр. Сүрөттөр. Перезагрузить. Идеограммды без VPN колдонсоңор ушинтип калат достор. Идеограммды без VPN колдонсоңор ушинтип калат. Мен силерге эмнени көрсөтөйүн деп атам достор. Мен силерге азыр ChatGPT'ге киребиз. ChatGPT'ге кирип туруп
Эме дедим мен: исправь мой текст для Midjourney. Мен неге Midjourney дейм достор? Промпту Midjourney'ге карап, Midjourney түшүнө турган кылып жазып бер деп атам. Анткени ChatGPT 3.5 2021-жыл сентябрь айына чейинки гана интернеттеги бүт маалыматтар окутулган. Андан кийинки уже маалыматтар ChatGPT'ге окутулган эмес. ChatGPT'ге ал жагына уже эмеси жок. Укугу жок жана андан кийин эмне болгону жөнүндө маалыматы жок, билбейт. Так, ошон үчүн мисалы Leonardo дагы жаңы эле чыкты, Mol дагы жаңы эле чыккан, ошон үчүн булар жөнүндө ал маалымат билбейт. Так, мен эме дедим: исправь мой текст для Midjourney деп туруп эле өзүмдүн оюмду жаздым. Бул жерде азыр логотип в черно-белых тонах для компании, занимающей хлеб с текстом хлеб дедикпи. Могу жерде мону копировать этебиз. Эгерде кимде ким какой-то бир жерине копировать этем десе, басып турабыз. Копить эмес, select text деген бар. Басып туруп, өзүбүздүн каалаган жерибизди басып туруп, монтип копировать этсек болот, эгерде телефондо болсоңор. Мындан чыгабыз. Мындан чыккандан кийин биз кайра эле идеограммга киребиз. Могуга мен лайк басып коеюнчу. Азыр могул окшошпой калса ушуга эме кылабыз. Анан дагы силер өзүңөргө жаккан эмелерди басып койсоңор, жүрөккө лайк басып койсоңор, мындайча айтканда, анан понравилось дегенге бассаңар, уже могул жерден чыгат силерде. Силерде всегда аккаунтуңарда турган болот. Ушул жерге эле жасам мына, мындай кылабыз. Bread дегенди англисчеге эле сразу хлеб деп которуп салды. Bread дегенди биз могул жерде англисчеге которгонну хлеб деп өзүбүздүн тил менен жазабыз. Сгенерировать басабыз. Генерировать баскандан кийин монтип сүрөт издесеңер болот. Анан дагы достор, эгерде ушинтип сүрөт генерация кылып атканда, могул жерде 0% деп турат, ошол 100 болгондо уже чыгат. Ушинтип генерация кылып атканыңарда белый экран болуп калса, анткени мен телефондон көбүнчө телефон колдоном. Планшет бул үйдө эле турат. Айда жылда бир колдоном. Үйгө келгенде гана. Биз эгерде белый экран болуп калган болсо, перезагрузка кылабыз. Могу үстү жакта турбайбы, жанагы бардык телефондордо эле ушинтип жазылып турат деп турабы, могу басканым көрүнүп турат, могу көрдүңөр. Ушуга басасыңар, баскандан кийин ылдый жагында эле турат уже. Ошону кайрадан басасыңар, уже силерде перезагрузка болот. Перезагрузка болдубу? Болду, иштей берет. Силер генерация кылган сүрөтүм жоголуп кетти деп турган болсоңор, мне деп турат, жанагы телефондуку көрсөттүм, телефондукунда, ошого басасыңар. Басканыңардан кийин сгенерировать дегени турат. Эгерде чыкпады десеңер, монтип дагы бир басасыңар. Анча-мынча да чыкпай калат достор. Анча-мынча да чыкпай калат. Ушинтип перезагрузка кыласыңар, буга киресиңер, ага киресиңер, тиге киресиңер, монтип отуруп чыгарасыңар. Чыгаргандан кийин черно-белый логотип компания, подающий хлеб. Bread деп турат. Мен хлеб дегенимди жазбай койду достор. Мен аны хлеб деп жаз деш үчүн мен жакшылап бирдемке берет окшойм, бир жакшыраак ой берет окшойм. Хлеб деп жаз деш үчүнчү. Бум. Хлеб. Взрывной хлеб деп. Анан дагы могуларды айтышты чыгып турам. Фото, плакат, 3D рейдинг, типография деген турбайбы? Ошолорду атансаңар болот. Увидеть все деп туруп, иллюстрация силерге каалаган нерсеңер. Андан кийин типография азыр мага керектүү. Андан кийин удачный стиль десеңер, удачный стиль кылып өзү автоматически тандап берет. Бул иногда туурабы, иногда туура эмес. Ушинтип ушуларды өзгөртүп олтуруп, дагы сүрөтүңөрдүн эмесин өзгөртсөңөр болот достор. Силер каалаган сүрөттү ала турган болот достор. Болду. 30 секунд күтөт экенбиз. Анан дагы ар бир генерация кылгандан кийин кнопка генерация бул ар бир 30 секундтан кийин гана жанат. Ар бир 30 секундтан кийин. Анан дагы бул бесплатный. Бесплатный. Монтип издейсиңер, өзүңөргө жаккан сүрөттөрдү лайк басып койсоңор, силерде сохранить болуп турат. Анан дагы ушуну эле кирдик, меники автоматически которуп берет достор. Меники потому что мен переводчик колдоном да.
Модуль Джек Скеллингтон. Держи сотовый телефон, тагдан тарантантан деп жазган. Ушул промпт мага жактуу. Мен ушул промптты алам дагы. Мен өзүм башкача кылып жазышым. Башкача кылып жазышым керек. Өзүңөр ошону көрсөңөр болот достор. Ар бир генерацияда ар кандай кылып генерация этип берет достор. Бум хлеб, бум хлеб, бум хлеб, бум хлеб. Мага бул бум хлебтин моосу жакты. Достор. Могу бум хлеб жакты баарынан. Баарынан могу бум хлеб жакты. Бирок могунда хлеб экенин ичине түшүнсөң болот. Могунда кичине түшүнүксүз болуп калыптыр. Бирок мага жазылганы жакты бум хлеб. Муну басып турасыңар. Скачать изображение деген чыгат. Же болбосо силер муну как положено бирөөгө могу жерде турат. Onu бассаңар да скачать этет. Remix. Ошону эле кайрадан генерация этсеңер болот. Могу жерге жазып туруп, ушул жерин алмаштыр, ушул жерин алмаштыр деп генерацияны басасыңар. Кетти дей бер. Могу жер стилин өзгөртөсүңөр. Андан кийин дагы эмнеси бар эле. Бул жерде дагы биз поделиться изображение деген бар. Поделиться изображение деп туруп, так. Кайсы жерден жазсам экен? Просто копирует буферди басабыз дагы. Каалаган адамга жөнөтсөк болот. Ошол адам шундай эле басып туруп кире турган болсо, биздин могу жерибизге кирип калат. Идеограммын өзүнүн эмесине кирип калат. Ошол биздин ушул сүрөтүбүзгө кирип калат. Түшүндүңөрбү? Ушул сүрөтүбүзгө кирип калат, ушул сүрөтүбүздү көрсө болот. Ушундай достор. Эгерде бул видео жаккан болсо, лайк басабыз, комментарий жазабыз достор. Менде мындай ии нейросеттер, жасалма интеллекттер көп. Могу ChatGPT'ге окшогондор дагы бар. Көп андай дагы. Анда кыргызчаны жакшы түшүнө турган Cloudy деген бар. Ошондо жөнүндө дагы видео тартам Кудай кааласа. Баарыңыздарга кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар деп кетмекчимин. Бул жана дагы. Ассаламу алейкум. Бай.